Саламатсызбы? Кыргыздарда жазда Нооруз майрамысыз элестете албайбыз. А сиз билесизби? Кыргыздын жаңы жылы 31 декабрь эмес, 21 март Нооруз майрамы экенин. Нооруз байыркы фарс тилинин Наоризи деген сөзүнөн алынган. Кыргыз тилинде нау жаңы, ризи күн дегенди билдирет. Демек жаңы күн, жаңы күндүн башталыш майрамы. Нооруз байыркы тарыхы Шахнаме поэмасында аны майрамдоонун башталышы менен Шах Жамшиттин башкаруусу менен байланыштырылат. Жана Нооруз деген сөз Перс булактарында 2-кылымда пайда болгон. Бирок бул окуянын өзү 550-330 жылдарды Ахметтин династиясына майрамдалып келген. Нооруз майрамында байыркы индо-арийлер Фаваши деп аталган нерсеге өлгөн ата-бабалардын арбактарына сыйынышкан. Бул салт кийинчерээк Ирандын расмий динине айланган, зороастризм тарабынан кабыл алынган. Зороастр дининин 7 негизги майрамынын бири кыштын бүтүшү менен жаздын босогосуна туш келип, ата-бабалардын рухун эскерүү Нооруз майрамында өткөн. Жазгы күн менен түндүн тең келүүсүнүн алдында түнгө туш келген. Ушундай эле салттар Иранда, Орто Азияда сакталып калган. Самаркандда отурукташкан тажик, өзбек калкынын жарым көчмө түрктөр менен тыгыз байланышы Нооруз ырым-жырымдарында дыйканчылык элементтеринин синтезине көмөктөшкөн. Майрам мечитте намаз окуу, мусулман олуяларынын мазарларына жана ыйык дарыяларга зыярат кылуу аркылуу мыйзамдаштырылган. Нооруз исламдын үрп-адаттары менен түздөн-түз байланышы жок улуттук салт. 2009 жылы Нооруз ЮНЕСКО тарабынан адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Совет бийлиги мезгилинде Нооруз майрамын майрамдоо тыюу салынган. 1988 жылы гана уруксат берилип, бирок Кыргызстанда эгемендүүлүк алгандан кийин гана жетишкен. Жаңырган жылда эл журттун, мал жандын аман-эсен, тынч, кырсыктан тышкары эгин берекелүү болушун тилеп, арпадан, буудайдан көжө сүмөлөк кайнатышып, ар бир үй бүлө сый тамагын жасап, айыл апасы менен чогуу тосушат. Нооруз майрамы кайдан келбесин, анын символдору менен ритуалдары эмнени билдирбесин, кайсы илимге таандык болбосун, бул майрам миңдеген жылдар бою жер бетиндеги көптөгөн элдердин чыныгы элдик майрамы катары калууда. Нооруз тууралуу сиз билбеген фактылар. Нооруз майрамын негизинен Иран менен түрк элдери тарабынан белгиленип, ал астрономиялык күн календарына жаздын келишин даңазалайт. Бул майрамдын тарыхы жазуу дооруна чейинки заманга, башкача айтканда, биздин доорго чейинки 6-9 кылымга туура келет. Так ошол мезгилде Ахменид империясы өмүр сүрүп, Нооруз расмий майрамдап башташкан. Нооруз майрамы күн менен түн тең келген мезгилге туура келет. 21 марттан тарта түн кыскарып, күн узара баштайт. Так ушул мезгилди жаңы жыл деп эсептешет. Бакубатчылык менен молчулуктун мезгили башталган. Ноорузду дүйнө жүзү боюнча 20дан ашуун эл жана улут өкүлдөрү майрамдашат. Бул Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан, Өзбекистан, Иран, Ирак, Казакстан, Азербайжан, Пакистан, Түндүк Индия, Македония, Түркия жана башкалар. 2009 жылы 30 сентябрда Нооруз Бириккен Улуттар уюмунун билим, илим жана маданият боюнча мекемесинин бүткүл улуттар мурастарынын тизмесине киргизилген. Ошондон тарта 21 март Нооруз эл аралык майрамы деп жарыяланган. Ноорузду белгиленген бардык эле дасторконго өстүрүлгөн 7 тамактын түрүн коет. Анын эң атактуусу сүмөлөк болуп саналат. Ал өнгөн буудайдан жасалат. Кыргыз эли Нооруз майрамында байырдан тарта сүмөлөк жана көжө даярдашкан. Бул күнү үй жайды арча менен тазалап, болгон таарынычтардын баарын унутуп, карыздан кутулуп, жалпы элге жакшылык жана бейкутчулук тилешкен. Сүмөлөк 19-кылымдагы сандардын биринде бир кызыктуу маалымат жарыяланган. Кыштан аран чыккан айылдыктар жазында дан эгини жок. Ачкачылык каптап турган мезгилде кампаларындагы эң акыркы эгинди жыйнап ортого коюшкан. Өсүп кеткен данды майдалап, казанга салып, аны акыркы ырыскы катары көрүп, эгин бышканга чейин аман-эсен жетели деген тилек менен сүмөлөк жасоону салт кылып алган экен. Бүгүнкү күндө көпчүлүк айылдарда сүмөлөк жасоо ынтымактын символу катары ушул күнгө жеткен.